Күндүн олуттуу окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда нарын жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Наргиза Жумадель кызы. Бүгүнкү чыгарылышта дин тутууда туура багытты карманыңыз. Динге түшүнүгү аз адамдарга кичине туура эмес жака бурмалап беришет да. Мал жандыгыңыз үчүн тоютту камсыздандырса болорун билесизби? Аба ырайынын индексинин негизинде. Волейбол боюнча Кыргызстан кубогуна арналган чемпионат жыйынтыкталды. Кубокту ким алды? Турнирибиз болду, биринчи турнирде эле буйруп, жеңиш бизге буйруп чемпион болдук. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 23-сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөп жатып, негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары жана жаңына бутуна туруп келе жаткан экономикабыздын төбөсүнөн ылдый басуу деп багалайбыз деп билдирди. Анда ал Кыргызстанга карата жарыяланган санкциялар айрым бейөкмөт уюмдар жана кара ниет жарандар тарабынан жайылтылган жалган маалыматтарга негизделгенин ырастады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров мамлекет банктардын ишмердүүлүгүн кылдат текшертирүү жана көз карандысыз эл аралык аудиттерди кабыл алууга даяр экенин айтты. Ал 2024-жылы Европа бирлигинин өлкөлөрү жана Россия менен 141 миллиард долларга соода жүргүзсө, анын 36 миллиард доллары Россиядан импортталган товарлар экенин белгилеп өттү. Ал эми биздин эки банкка каршы санкция жарыяланган. Британиянын өзү 2024-жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Ошондон улам ал кимдер бирөөлөр Россия менен кызматташуу мүмкүнчүлүгүн өзүмчүлүк менен өзүнө калтырып, өз кызыкчылыктарын коргоп, башкаларга тыюу салып жатканын белгиледи. Тагыраагы президент сөзүндө бизге Россия менен кызматташпагыла деп талап коесуңар да өзүңөр кайра кеңирээк кызматташып жатасыңар. Бизди силерге караганда Россия менен көптөгөн экономикалык байланыштар бириктирип турат деп баса белгиледи. Ошондуктан президент белгилегендей, экономикалык жактан алганда Кыргызстан Россия менен кызматташпай кое албайт. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясын палестиналыктарга каршы геноцидти токтотуп, эл аралык иликтөөнү баштоого чакырды. Газадагы согушту жана үрөй учурган окуяларды токтотуу үчүн дагы эмне кылуу керек деген суроо салды. Ошондой эле ал дүйнө Газа тилкесиндеги аеосуз кагылуушулардын айынан эбегейсиз жоготууларга учурап жаткан Палестина элине тилектеш болушу керектигин белгиледи. Мындан сырткары президент бүткүл дүйнөлүк көз алдында өтүп жаткан адамча трагедияга кайдыгер карабоого чакырды. Президент тынчтыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруу керек экенин баса көрсөттү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Палестина 1967-жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керектигин айтты. Нарын облусунда 6 экстремисттик агымдын мүчөлөрү бар. Салттуу эмес дин карманган агымдардын 58 өкүлү Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан аныкталып каттоого алынган. Ошондой эле облустта 203 мечит болсо, булардын 17си мыйзамдуу каттоосу жоктур. Дал ушундай маселелерди жөнгө салуу үчүн координациялык кеңешме өттү. Теманы кийинки материал улайт. 20-дан ашык террористтик уюмдарыбыз бар. Дин тармагына байланышкан мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилгенине ылайык бүгүн дин маселеси боюнча өткөн кеңешмеде Нарын облусундагы абал талкууланды. Мүчөлөрү ошол эле ошол деле расмий катталган, биздин мамлекетте катталып, дин ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Алар жарандардын үйлөрүнө барып алып, тыкылдатып өзүнүн ишенимдерин баягындай таңуулап байланам. Ошол себептен бардык диний агымдарга, бардык диний конфессияларга үймө кыдырууга тыюу салынган. Анда облус аймагындагы Ханафи мазхабынан башка экстремисттик делген 6 агымдын бар экени аныкталып, бүгүнкү күндө алар катуу көзөмөлдө экени белгилүү болду. Экстремисттик агымдардын жайылышы жаштардын аң сезимине терс таасирин тийгизери баса белгиленип, алдын алуу чараларын көрүп, түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Диний агымдардын коркунучу албетте бар коомго. Анан булар боюнча чын эле светтик билим алууну, медициналык көзөмөлдө турууну жана даават иштерин кылууда ошол жерден уруксат кагаздарын албаш керек деген идеология менен жашашат. Анан булар көбүнчө бөлөк башка мамлекеттердин даават кылып келишип, ошол жактын бизге идеологиясын таңуулап, бизге коомго туура келбеген нерселерди таңуулап, биздин жаш өсүп келаткан жаш балдарга жана ошол динди чала түшүнгөн, динге түшүнүгү аз адамдарга кичине
туура эмес жака бурмалап келишет да. Жыйында берилген суроолордун көпчүлүгү мыйзамдуу каттоосу жок мечиттер жөнүндө болду. Облус аймагындагы 203 мечиттин 17си дин комиссиясынын эсептик каттоосунан өткөн эмес. Ошондой эле Нарын шаарындагы Билал бин Арабах мечити 2008-жылдан бери тиешелүү документтери жок, ишин улантып келе жаткандыктан башка мечитке которуу аракеттери көрүлүп жатат. Ал эми каттоодон өтө элек жалпы 17 мечитибиз бар. Алардын ичинен 11 мечит бүгүнкү күндө документтер даярдалып, каттоодон өткөрүү стадиясында туруп атат. Ал эми каттоодон өткөрүүгө мүмкүн эмес 6 мечитибиз бар. Буларды эсептик отчеттон чыгарып коюу боюнча борбордук аппаратка тийиштүү сунуштарыбыз берилген. Буюрса чечилип калса, бул жанакы каттоодон өтө элек мечиттердин саныбызда 6 мечитке азайып калат. Адистердин айтымында дин тармагы өлкөнүн коопсуздугу жана коомдогу ынтымак үчүн маанилүү багыт. Ошондуктан мыйзамдын негизинде иш алып баруу, ар бир диний уюмду жана мечитти расмий каттоого алуу мамлекеттин негизги талабы катары белгиленди. Бүгүнкү күндө диний акыбал өлкөдө туруктуу, бирок ошону менен бирге ар кайсыл диний агымдардын өкүлдөрү бар, экстремисттик топтор бар, тыюу салынган топтор бар, радикалдуу көз караштар менен топтор бар. Алар боюнча мамлекеттин деңгээлинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Укук коргоо органдары аркылуу, биздин улуттук агенттик аркылуу, расмий муфтият аркылуу. Жыйындын соңунда коомчулукту туура багыттагы ислам баалуулуктарын жайылтууга чакыруу жана терс агымдарды алдын алуу боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Кыргызстанда коомдук жайлардагы коопсуздукту камсыз кылуу жана шаардын тартибин сактоо максатында жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык кафе жана ресторандарда өткөрүлгөн үйлөнүү тойлор, маарекелер жана башка иш-чаралар кечки саат 22:00 аякташы керек. Бул эреже Нарын шаарында кандай сакталып жатат? Гүлбүбү Жанышбекованын материалында. Кыргыз Республикасынын тынчтык жөнүндө мыйзамы калктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыз кылуу менен байланышкан маселелерди жөнгө салат. Тактап айтсак, буга чейин той маарекелер түнкү 12:00дөн 1:00 чейин өткөрүлсө, эми кечки саат 22:00 чейин гана өткөрүлүшү көзөмөлдөнүүдө. Мындай көзөмөл биринчи кезекте жашоочулардын түнкү тынчтыгын сактоо, коомдук тартипти камсыз кылуу жана жол кырсыктарын алдын алуу максатын көздөйт. Эми бул президентибиздин жаңы жарлыгы, мен ойлойм, бул замандын талабына ылайык келет. Анан мен деле туура колдойм. Анткени тойлор эрте башталып эрте бүтсө, адамдар да үйүнө убагында жетип, эртеңки жумушчу күнүнө дагы даярданганга дагы убакыт болот. Бирок чындыгында саат 12-1 чейин эл да кыйналбай, баягы чектөө киргизсе болот. Ошого барышыбыз керек. Ошо президентибиздин жарлыгы учурунда чыкты деп ойлойм. Кафелерде берилген тойлор эртерээк барып, анан 10:00 тарап кеткени мен туура деп кабыл алам. Мыйзамда көрсөткөндөй тойкана ээлери өз жайында тартипти сактоого милдеттүү жана той өткөргөн тараптын да тартибин көзөмөлгө алуусу зарыл. Азыркы учурда мына жалпы ушул мыйзам боюнча биз ошо Ордо Ресто чайканасы тойлорду, заказдарды саат 3:00 алганга аракет кылып атабыз. Жана 10:00 бүтүрүүгө дагы аракет кылып атабыз. Кошумча бизге келген заявкалар той ээлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Анда ошо көпчүлүгү 3:00 келе албаса дагы ошо 5-ке чейин келип, анан тоюн уже көпчүлүк келгенден кийин анан баштап 10:00 бүтүрүп атышат. Тийиштүү тараптар мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп келет. Эреже сакталбаган учурда жеке жана юридикалык жактарга 3.000 сомдон 30.000 сомго чейин айып пул салынат. Нарын шаарында биздин атайын ушул тынчтык боюнча указ чыккан 2024-жылы. Анан быйыл азыр катуу көзөмөлгө алынып, бул боюнча иш-чара мурунда буйруктар чыгып бекитилген. Азыр ушу кеңештин чечими менен деп атат. Кеңештин чечим токтомун чыгарып алып, ошо менен иш алып баруу деп. Анан биз да азыр кеңешке сунушталганбыз, бирок ага чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын рейдтер уюштурулуп атат. Анан азыр кеңештин чечими чыккандан кийин да рейдтерди күчөтөбүз. Жогоруда айтылгандай Кыргызстандын бардык аймактарында тойканаларда өткөн чоң тойлор кечки саат 22:00 аяктоосу боюнча мыйзам күчүнө кирип жаткан чагы. Бул чектөөнүн негизги максаты жарандардын түнкү тынчтыгын сактап, коопсуздукту камсыз кылуу. Гүлбүбү Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.
Социалдык паспортко ээ жана мал чарбачылыктын үстүнөн иштеген калктын аялуу катмарынан мал жандыктары камсыздандырылат. Тагыраагы Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аба ырайынын индексинин негизинде климаттык тобокелдиктерден мал чарбачылыгынын мезо деңгээлде камсыздандыруу долбоору жүргүзүлүүдө. Долбоор учурда Нарын облусунун Ак Тала, Ат башы, Жумгал жана Нарын райондорунда пилоттук негизде жүргүзүлүүдө. Теманы кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу улантат. Ар бир фермер барып өзүнүн малын же ушул камсыздаса. Узак кышта, кургакчылык мезгилде мал жандыктардын оорусу күч алган жана алардын баасынын кескин көтөрүлгөн учурларында мындан ары 4 түлүгүңүз камсыздандырылат. Бул үчүн атайын долбоор пилоттук негизде Нарын облусунун 4 районунда жана Жалал Абад облусунун 1 районунда ишке ашырылууда. Аны Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги, Булумар уюмдары жүзөгө ашырууда. Бул долбоор негизи 2022 жылдан баштап разработка болуп, 2023 жылы уже ишке ашырып келе жатат. Именно азыркы учурда ошондо дагы Нарын областынын 4 районунда, Ак Тала, Ат башы, Нарын жана Жумгал райондарында жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда. Болгону Сузак районунда, эгер Нарын районунда мал чарбачылыгы болсо, то Сузак районунда агрострахование деп коет. Тоже бирок дыйканчы арпасында ооба. Болгону алар деле тоже принципи ушу аба ырайынын индексинин негизинде. Долбоор мезо деңгээлде болгондуктан камсыздандыруу полистерин жергиликтүү азалынча башкаруу органдары алуусу шарт. Бирок учурда ал чыгымдар Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан каржыланып келет. Анын натыйжасы менен иш жүргүзүлүп жаткан райондордогу соц паспорту бар үй бүлөлөргө мал тойтунан көмөк көргөзүлүп келет. Жакшы эле тоют болуп атат да, жок дене бир айдын тоютун алдык да биз дегенчи. Климаттын өзгөрүшү боюнча жанагы климат өзгөрсө жана малдарына неме келип атат, суук болуп калганда, кыш узак болуп калганда, кургакчылык болуп калганда тоют ала албай калып атат. Анан өздөрүндө асыраак мал болсо, ого тер тоют ала албай калса, же малдары ооруп калса, ал аз камсыз үй бүлөлөргө жакшы эле жардам болот экен да. Камсыздандыруу индексин аныктоо үчүн жерлердеги аба ырайы шарттарына үзгүлтүксүз талдоо жүргүзүлөт. Мындан сырткары долбоордун алкагында климаттын өзгөрүүсүн жана кургакчылыктын алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Маселен, айрым айыл аймактарга сугат суусун үзгүлтүксүз камсыз кылуу багытында насостук жабдуулар алынып берилсе, айрымдарына мал ооруларын алдын алуу үчүн крематорийлар алынган. Ар бир районго өзүнчө выплата чыккан. Ошол выплата чыккандан кийин, ошол выплатанын негизинде каражатка жараша жабдуулар жана инфраструктура аны реконструкция кылуу же болбосо жеке ошол айылуу катмар фермерлерине жеке жардам көрсөтүү боюнча иш-чаралар ишке ашырылган. Бул негизи ушу райондук государственный администрациянын комиссиянын чечиминин негизинде болгон да. Ал эми камсыздандыруу төлөмдөрү кургакчылык мезгил болгон жылдары төлөнөт. Тагыраак ошол жылкы жаан-чачындын көлөмү спутник аркылуу текшерилип, андан соң төлөм жүргүзүлөт. Нарын жергеси мал киндиктүү эл болгондон кийин, биздин негизги киреше булагыбыз мал чарбасы болгондон кийин, ушу малга аяр мамиле кылып, ушул чарбага бир өзүнчө көңүл бөлө турган убак келгендигин түшүнүп атабыз да. Аба ырайында акыркы убактарда аба ырайындагы өзгөрүшү ушул долбоорго иштешүүгө түрткү берип атат. Мына ушу долбоордун мындан аркы кадамдары боюнча атайын окуу өткөрүлдү. Ага жергиликтүү азалынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, райондук мамлекеттик администрация өкүлдөрү катышты. Анда долбоорду мындан ары алып кетүү боюнча сунуш пикирлер айтылды. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдуллаев, Нарын жаңылыктары. Бүгүн волейбол боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында өтүп жаткан Кыргызстан кубогу жыйынтыкталды. Мелдешке жалпы 14 команда катышты. Эркектердин чек ара командасы клубдук командалар арасында 1-чи орунду багындырды. Ал эми кыз келиндер арасында 1-чи орун Дордой командасынын энчисине буйурду. Курч таймаштарга жыктылган оюн тууралуу кийинки материалда сөз болот. Нарын шаарында 5 күндөн бери өтүп жаткан волейбол боюнча Кыргызстандын кубогуна арналган клубтар арасындагы мелдеш бүгүн жыйынтыкталды. Оюндар уюшкандыкта өтүп, улуттук курамда топ сүргөн күчтүү оюнчулар келишип, көрүүчүлөргө кызыктуу беттеш тартуулашты. 5 күндөн бери жакшы оюндар болду. Не дегенде, бул Кыргыз Республикасынын күчтүү командалары келип, Кубок Кыргызстанда ойноп кетишти. Деңгел жакшы, эң жакшы деңгелде өттү. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы өттү. Талаш деле болгон жок. Не дегенде, берде такшалган калыстар менен келип, бул турнирди өткөрүп
кетип жатабыз да. Бул ири мелдеш облус аймагында биринчи жолу өттү. Максаты аймактагы жаштарды спортко кызыктыруу болууда. Финалдык беттешке көрүүчүлөр дагы арбын келишип, кызуу колдоп турушту. Уюштуруучулар оюндар кырсыксыз өткөнүн айтышты. Бул мелдешке жалпы Кыргызстан боюнча эң мыкты делген 14 команда келип ат салышты. Ошол командалардын курамында Кыргызстандын курамасында ойногон мыкты оюнчулар келип 4 күн 5 күн бою ушулардын жергесинде абдан чоң спорттун майрамы, волейбол майрамын, жакшы кооз оюндар куруп беришти. Мындан ары дагы Кудай буйрса ушундай чоң мелдештерди уюштуруп өткөргөнгө аракет кылабыз. Оюндар курч мүнөздө өтүп, өткөн жылы чемпион болгон командалар финалга чыга албай калышты. Эркектер арасында финалдык оюнда Чек Ара командасы Ички иштер министрлигинин оюнчулардын үстүнө жеңишке жетишти. Ал эми кыз келиндерден Дордой командасы баарынан күчтүү болду. Эми биздин команда жаңыдан түптөлдү. Мына быйыл биринчи турнир ойноп атабыз. Балдар жакшы, буюрса мурундагы кичине ойноп жүргөнбүз, даярдык болгон. Балдарды Чек Ара директору чогултуп бүт баарын. Чогултуп өзү полный көзөмөл кылды. Балдар жакшы бүт условияны түзүп берди бизге. Ошо эми буюрса биринчи турнирибиз болду. Биринчи турнирде эле буйруп жеңиш бизге буйруп чемпион болдук. Командалар жакшы даярданыптыр, биз дагы ошо өлкө куба болот дегенден жакшы даярдыкка келгенбиз. Машыктыруучунун алдында жакшы даярдык болду. Буга чейин да Кыргыз Республикасынын чемпиону болгонбуз. Азыр ошо Кубок Кыргызстан чемпиону болдук. Аябай сүйүндүк командабыз менен. Ушуну менен кыз келиндер арасында Дордой командасы Кыргызстандын кубогун экинчи жолу багындырды. Ал эми жаңы түзүлгөн Чек Ара командасы кыска мөөнөттө кубоктун жеңүүчүсү болуп отурат. Бардык байгелүү орунду алган командалар жана мыкты оюнчулар волейбол федерациясынын сыйлыктары менен сыйланышты. Максат Абдыракунов, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ушун менен Нарын жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, амандыкта көрүшөлү.